Переходи О. Жаңы топтомунда гана. Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары, биз бүгүн Бусурманкул Абдибайыт уулу аттуу мушкерибиздин бүгүнкү беттеши, атаандашы тууралуу кеп кылабыз. Видеону көргөн соң спортчубузга ийгилик каалап, сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Алдыңкы сааттарда Казакстандын Алматы шаарынын ADD аренасында Найза ММА уюмунун 51 номурдагы мелдешинде биздин алдыңкы мушкерлерибиздин бири Бусурманкул Абдибайыт уулу бразилиялык Элвис Мартинске каршы чыгат. Беттеш жарым жеңил салмагында, башкача айтканда 66 кг салмакта өтүшү керек. Бусурманкулдун беттеши негизги тирештин алдында болот. Стердаун мезгилинде эки мушкер тең жеңишти гана көздөп турганы байкалды. Бирок биз жакшы билгендей, бул жеңиш кыргыз мушкерине өтө керектүү жана өтө маанилүү. Дал ушул беттеш Абдибайыт уулунун карьерасы кандай багытта өнүгөрүн аныктачу беттеш. Андыктан жоопкерчилик менен кошо басымда чоң экенин сезип турабыз. Анын үстүнө жакында эле мушкерибиздин атасы дүйнөдөн кайтканы тууралуу спортчубуз өз баракчасына жазып калтырган. Биз Бусурманкулга жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мына ушул кырдаал окуялардын айланасында оор кармашка чыгуу бул өзү чоң эрк жана оңой эмес чечим. Эң башкысы мушкерибиз океан артынан келген спортчунун айласын табат деп үмүт кылалы. Элвис Мартинс Бусурманкулда эле 1993 төрөлгөн. Экөө бир курактагы спортчулар. Бразилиялык мушкердин боюнун узундугу 1,75 см деп көрсөтүлгөн. Профессионалдар арасында ал жалпы 8 жолу мушташып, 7 ирет жеңүүчү аталса, 1 жолу утулуп калган. Ал алгач спорттук жолун катары менен 3 жеңишке ээ болуп, ийгиликтүү баштаса, 4-сүндө өз өлкөсүнүн уюмдарынын биринде нокаутка түшүп калган. Бирок ал окуя 2017 болгон. Андан берки 6 жылдын ичинде көп мушташпаса дагы утула элек спортчу. 2018, 19, 20 жана 21 жылдары бирден эле жолу мушташкан. Акыркы жолу октагонго 21 жылдын декабрь айында чыккан. Андан бери 1,5 жылдай өттү. Демек чыныгы беттеште чоң тыныгуудан кийин өзүн кандай көрсөтөт деген суроолор бар. Анткени биз менен биздин мушкердин да октагонго кире элегине көп болду. Былтыр 2022 жылдын август айында Хабибтин Eagle FC уюмунун алкагында Бишкекте мушташып, тилекке каршы калыстардын чечими менен жеңилип калган эле. Бул жолу ийгилик биз тарапта болот деп күтөлү. Элвис Мартинс акыркы беттешин дал ушул Найза уюмунда өткөрүп, атаандашы казактын Алибек Куспаев деген мушкерин чарчатып, алын алып койгон. Аягында каршылашы коргонууга дарамети келбей калган. Бул жолу да даярдыгы мыкты экенин, анын дене түзүлүшүнөн, формасынан байкасак болчудай. Ошол беттештегидей эле, бүгүн да ал бутта туруп мушташуусун күтөбүз. Күрөшкө менимче кирбесе керек. Стойкада мушташуу жагынан Бусурманкулда канчалык мыкты экенин жакшы эле билебиз. Андыктан чыныгы бүйүр кызыткан беттеш күтүп турат дейли. Спортчубузду колдоп комментарий калтырып коюңуздар.